Бул Айгерим. Ал болгону 6 жашта. Ата карачы, мен сизге сүрөт тартып койдум. Азыр убактым жок. Ал үчүн дүйнөдөгү эң чоң каалоо апасы менен атасынын мээрими жана жылуу көңүлү. Бирок анын ордуна таптакыр башка мамилени көрөт. Апа карачы, мен сиз үчүн тарттым эле. Мага тоскоол болбо. Айгерим ата энелик мээримсиз чоңоюп келе жатат. Убакыт өткөн сайын анын жүрөгүндө таарыныч, коркуу жана өзүнө болгон ишенимсиздик тереңдеп бара берет. Чоңойгондо Айгерим өзүнө ишенбей калат. Ал жумушунда кемсинтүүгө чыдайт, өз үйүндө да зомбулук көрөт. А эгер баары башкача болгондо эмне болмок? Бул Айгерим. Ал 6 жашта жана ал аябай бактылуу. Апа, бул сизге. Көрсөтчү, кандай сонун. Сен менин сүрөтчүмсүң го. Эч нерсе эмес кыз, мындай болуп турат. Баарын оңдосо болот. Эсиңде болсун, мен дайыма жаныңда болом. Айгерим ички күчү бекем болуп өсөт, анткени ал өзүн сүйүктүү жана маанилүү сезет. Ал кыйынчылыктардан коркпойт, анткени эң маанилүү учурларда апасы менен атасы аны колдоп, максаттарына жетүүгө күч берип турушкан. Позитивдүү ата энелик бул ар бир күнү аң сезимдүү түрдө жасала турган жоопкерчиликтүү тандоо. Сиз кандай ата энесиз?